Салам кыздар, сиздерге бүгүн дагы бир корей салатын сунуштагым келип турат. Өзү жасалышы оңой, даамдуу жана пайдалуу салаттардын бири. Пайдалуу дегеним анткени биз өнүп чыккан маш буурчакты колдонобуз. Мындай буурчактардын пайдасы аябагандай зор. Андыктан көбүрөөк колдонуп турсаңыздар болот. Жасалышы дагы оңой. Мындай буурчактарды көп эле базарда сатат азыр. Сатып алсаңыздар болот. Ошондой эле өзүңүздөрдүн үй шартында өндүрүп алсаңыздар да болот. Буурчактын үстүнө кайнаган сууну куюп, бир 30-40 мүнөттөй тыныктырып коебуз. Ошондо бир аз жумшарат, бирок абдан жумшарып кетпеши керек. Кытыраган бойдон калышы керек. Ал эми буурчак даяр болгончо биз сабизди сүргүчтөн өткөрүп, үстүнө кум шекер жана бир аз туз кошуп аралаштырып, сабизди дагы бир 15 мүнөт бир аз жумшарганча тыныктырып коебуз. Салатка бир аз ачуураак калемпирден кошуп койсок болот. Бадыраңды турап алабыз жана корей салаттарына көбүнчө кинза чөбү колдонулат. Ошол кинзаны дагы өтө майда эмес кылып турап алабыз. Ал эми татымалдардан кызыл ачуу калемпир, кызыл таттуу калемпир, бул паприка, ошондой эле кориандр жана сарымсакты майда сүргүчтөн өткөрүп кошуп, үстүнө ысыган майды куябыз да сабиз менен жакшылап мыжып, эзип аралаштырып алабыз. Андан кийин башка азыктар менен чогуу баардыгын аралаштырабыз. Ал эми маш буурчактын болсо суусун төгүп, суусун сарыктырып, андан кийин кошобуз салатыбызга. Аягында тузун текшерип, андан кийин соевый соустан бир аз кошобуз жана жакшылап баардыгын аралаштырып алгандан кийин табитибизге жараша тузун, ачуу калемпирлерин баардыгын тууралап, салатты 1-2 сааттай тыныктырып коюп, андан кийин дасторконго кое берсек болот. Кыздар, ушуну менен дагы бир пайдалуу, жеңил, кыш мезгилине абдан витаминдүү салатыбыз даяр болду. Андыктан сөзсүз түрдө жасап көрүңүздөр. Суроолор болсо албетте жазыңыздар. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.